Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков кармалды. Өмүрбек Бабанов коррупция боюнча кармалды. Өлкөдө бир суткада 174 адамдан COVID-19 табылып, 5 бейтап каза болду. Чек ара жаңжалында жапа чеккендердин 173 документи жасалып бүттү. Кыргызстанда наристелердин дээрлик жарымы атасыз төрөлөт. Бишкек Нарын Тору-Карт жолунда таш кулатылат. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Парламенттин экс-спикери Кумтөр компаниясына байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча бүгүн күбө катары сурак берип жатканы буга чейин айтылган. Буга чейин Темир Сарыев Кумтөр иши боюнча тергелген. Кийинчерээк УКМК мурдагы депутаттар Турсунтай Салимов менен Сергей Ибрагимовду да суракка алганы белгилүү болду. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров да суракка чакырылганы айтылды. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов камакка алынды. Эскерте кетсек, 15 майда Кумтөрдүн кеңселеринде тинтүү жүргүзүлгөн. Кийинчерээк тергөө иш-чаралары коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөнү белгилүү болду. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Кумтөр кенине байланыштуу 4 кылмыш иши бар экенин айткан. Компания учурда убактылуу тышкы башкарууга берилип, ага Теңиз Бөлтүрүк жетекчи болуп дайындалган. Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупциялык факты боюнча Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Өмүрбек Бабанов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы билдирет. Мындан мурда маалымдалгандай, УКМК, Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги түзгөн мекемелер аралык тергөө тобу Кумтөр кенин иштетүү долбоорун ар түрдүү этапта ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча суракка алууну улантууда. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө алынган далилдердин негизинде бүгүн 31 майда экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 2-бөлүмү боюнча камакка алынды. УКМК аталган кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшү жана жыйынтыктары жөнүндө коомчулукка маалымат берип турат. Кыргызстанда 31 майга карата коронавирус дагы 174 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Маалыматка караганда Бишкекте 95, Ош шаарында 26, Чүй облусунда 7, Талас облусунда 5, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 15, Жалал Абад облусунда 17, Баткен облусунда 5 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 244 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 159, Ош шаарында 12, Чүй облусунда 25, Ош облусунда 6, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 12, Жалал Абад облусунда 17 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1696 бейтап, амбулатордук түрдө 1653 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1136 бейтаптын абалы орто оордукта, 446 адамдын абалы оор жана 94 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 11 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4663 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4577 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 104729 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 98544 киши айыгып чыкса, 1808 адам каза болду. Кыргызстанда наристелердин дээрлик жарымынан көбү атасыз төрөлөт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн брифингде Кыргызстандын балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипари Сарысбекова билдирди. Анын айтымында 2020 жылы Кыргызстанда 170 000 бала төрөлсө, анын 22% расмий никеге турбаган энелердин балдары болгон. Ошондой эле статистика боюнча бардык балдардын ичинен 49% үй бүлөдө атасыз жашашат. Бул начар тенденция. Акыркы 5 жылда никени каттоо 10%га кыскарса, ажырашуу 19% өскөн, деди ал. Ошондой эле ал коомдо терс тенденция жүрүп жатат. Үй бүлөлүк баалуулуктардын төмөндөсү байкалууда деп белгиледи. 4-5 балалуу энеде балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасынын кол тамгасынын ордуна сызыкча менен белгиленген учурлар бар. Адатта аялдар өздөрү үчүн атасы жок 1-2 бала төрөп алышат. Акыркы жылдары үй бүлө институту бузулуп бара жатат. Изилдөөгө ылайык өлкөнүн калкы 2030 жылга карата картая баштайт. Азыркы оор кырдаалдагы балдар ата-эне болушат жана мунун баары кандай болоорун билбейбиз. Бүгүнкү күнү ата-энелер 90-жылдардагы оор мезгилде чоңойгон балдар. Ошол муун азыр ата-эне болушту. Биз үй
чөйрөлөөдөгү зордук зомбулуктарды, анын ичинде физикалык, сексуалдык зомбулуктарды көрүп жатабыз, деди ал. Анын айтымында балдар ата-энесин каарылар үйүнө өткөрүп берген фактылар көбөйдү. Буга чейин мындай көрүнүш жалгыз бой каары адамдарга гана тиешелүү болчу. Бишкек-Нарын Тооругарт жолунун 131-чакырымында таштарды атайылап кулатуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан маалымдашты. Буга байланыштуу 31-майдан 4-июнга чейин күндүзгү маалда поезд жана автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилери айтылды. Саат 9:00дон 15:00га чейин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери жолдун айрым бөлүктөрүн жабат. Жол тазалоо учурунда транспорт жолдун бир тилкеси менен жүрөт, деп айтылат маалыматта. Таш кулатуу иштери Куркол станциясынын аймагында жүрөт. Ишкана айдоочуларды сапарга чыгууда маршрутту алдын ала пландап алууга чакырды. Баткендеги чек ара жаңжалында жапа чеккен жарандардын 173 документи жазалып бүттү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын баспасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда бүгүнкү күндө жоголгон же жок кылынган жеке документтер боюнча жалпы 248 арыз келип түшкөн. Эң көп ID карталарын калыбына келтирүү үчүн арыз кабыл алынды. Жалпы 102 адам арыз берсе, анын жарымысына паспорт тапшырылды. 72 жаран туулгандыгы тууралуу күбөлүктү. 14 жаран никелешүү тууралуу, 11 жаран өлүм жөнүндө, 1 жаран ажырашуу жөнүндө, 9 жаран транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө, 19 жаран айдоочулук күбөлүктү калыбына келтирүү боюнча арыздануучу болгон. Алардын баары документтерди колуна алышты. Бирок жалпы жарандык паспортту калыбына келтирүү үчүн кайрылган 19 жаран дагы деле күтүп жатышат. Анткени норма боюнча анын жасоо мөөнөтү 18 күн, деп айтылат маалыматта. Калкты сапаттуу жана жеткиликтүү мамлекеттик кызматтар менен камсыз кылуу максатында Ош облусунун Ноокат районунда, Баткен облусунун Лейлек жана Кадамжай райондорунда жаңы калкты тейлөө борборлору иштей баштады.